Мен кредит алып берип коюп, ошентип меники акырына жетпей, акчамды деле ала алган жокмун, үй деле жок, калып кеткен. Канча акчага алданып калдыңыз ошондо? Ошо 105 миңге да. 105 миң алданып калдыңыз. Менен буюрса сүйүнүп эле отурабыз, үй бүлөбүз менен ушул кийинки келип алдык, көчүп алдык деп. Школ жаныбызда, садик жаныбызда, Кудайга шүгүр. Регистрациядагы проблема болбой атат азыр эми. Ооба, Келишип коет биринчи эле, да? очередь ооба ошол болуп атпайбы? Баарыңыздар ушундай квартиралар насип кылсын. Аракет кылсаңыздар эле Алла Тааланын буйругу менен аласыздар. Квартира алгандан көп мүмкүнчүлүктөр болот. Пасояга тапшырсаңыздар болот. Балдарыңыздар болсо бардык садиктер, садикке, мектепке бардык жеңилдиктер болот. Ошо регистрация өзүңүздөр пропискага турасыздар. Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин Москвада эмгектенип жаткан, деги эле ушул Россияда эмгектенип жатып, үй алууга кызыккан менин мекендештерим, амансыздарбы? Бүгүн биз Приволная 70-те метро Котельникке жакын жердеги Большая Метров аттуу компания үй алып берип, элге жардам көргөзөт экен. Биздин бир Урмат агам айтып калды, Урмат агам бул жерде отурат. Бул компанияга кошулгандан кийин бир 100дөй бир кыргыз ушул үйлүү болуптур. Негизи эле үй алам деп көптөгөн мекендештер алданып калып атат. Негизи эле бул жерде алдангандар дагы отурат. Кененирээк таанышып, маек куралык, колдон келишинче суроолорду берип, анан кийин реальный болсун бардыгы. Үй алган мекендештердин үйүнө барып, сүйүнүчү менен бирге, кубанычы менен бирге бөлүшүп дегендей, жолугуп алардан да маек алууга аракет кылабыз. Здравствуйте, Алиса. Ассаламу алейкум, Урмат ака. Сары. Таныштырып өтүң кыскача. Ассаламу алейкум, мекендештер. Ушу биз Большой Метровда булар менен 1 жылдан бери иштеп атам. Кантип илешип калдыңыз? Кандай болуп башталып калды бул жумуш? Мен бул жумушу эми үй алыш үчүн болуп калдым. Баягы көп немелер менен сүйлөшүп, риэлторлор менен. Баары жогун услугалары туура эмес болуп мен түшүндүм. Анан акыры буларды челечи чоң иштеген бирөө алган экен булардан. Ошо таанышып калгам. Кийин алгандан кийин уже мен да бирөөлөргө совет берип, досторума, бир туугандарымачы. Анан эле булар чоң иштешели, сен мындай немең бар окшойт дегенден булар иштешип атам да. Уже 1 жыл болду. 1 жыл болду, азыр где-то бир канча 100 чактай неме алып бердик. Кыргыздарга. Ошо неме болсо кайрылыңыздар. Биздин услуга арзан башкалардын. Кандай болот эгер мисалы мен үй алам деген болсом, биринчи акчамды берип силер жүгүргөнүңөр, анан кийин баштайбы жумушчу, кандай болот? Жок, биз переплата вообще башында акча албайбыз. Бир тиын акча албайбыз. Биз алар менен биринчи сүйлөшөбүз. Новостройка или вторичка. Анан новостройкадан болсо немелерди айтабыз, варианттарды. Шарты мындай. Башында 15% бериш керек. Азыр 15% болбой калды, азыр 20%ке көтөрүп койду банк. Азыр 20%. Вторичкадан ала турган болсо, анда сүйлөшөбүз, процент ставка мынча болот. 10 миллиондук үйдүн төлөмү мындай болуп калат деп ала кардарлар менен сүйлөшөбүз кеңири. Алар кайсынысына ыраазы болуп, кайсынысы туура келсе ошол үйдү неме кылабыз да. То есть үй алам дегенде канча акча болуш керек? 10% биринчи берген болсо, примерно эсенгилер болгон болсо, эсенги миллиондон ашуун бир тыйыны болуш керек экен анда. Эсенгилардыкы жок дегенде ошо миллион болуш керек. Азыр официалдуу түрдө иштебесе, башкы төлөмгө жок дегенде 10% болбосо уже алар кыйын да алыш. Үй алуучулар ошол официалдуу түрдө иштеш керек экен. Туугандар ошол миллиондой акчасы болгон болсо, кызыккандар чалып байлансаңыздар болот. Анан кийин айтайын дегеним, деги эле квартираны 2 комнат кармап, жок дегенде бир 50 миңдей акча төлөп атабыз ачык элечи. Анан негизи эле үй ала турган болсоңуздар, бир 10 миллиондон ашуураак болуп калат экен да, бир квадрат метрине карап. Примерно 10 миллиондук үй алсаңыздар, айына 70 миңден төлөп калат ошондой. Примерно. Новостройкадан ала турган болсо, мен алдым, например, 1 жыл мурун алгам 12 миллион 700гө. Мен 15% бердим баштапкы төлөм. 1 миллион 900 бердим. Азыр мен ай сайын 58 миңге түшүрүп койдум. Кайсы районда жашайсыз? Метро Некрасовка, 10 мүнөттүк жол. Азыр синимайт этсең деле ошол эле сумма да, примерно 50 миң болсо, уже 10 миң лишний койсоң, уже өзүң үйүңө төлөйсүң да. Бардык мекендештерге кайрылып кетебиз. Үй алыңыздар, өзүңүздөрдүн үйүңүздөргө төлөңүздөр. Башка бирөөнүн ипотекасын төлөй бербей. Качанга чейин
башка бирөөнүн ипотекасын төлөп жүрө беребиз. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. У нас много зрителей смотрит остальные вот это СНГ, как компания больше 15 тысяч лет уже работаете, да? Да, здравствуйте. Наша компания занимается в сфере недвижимости уже более 15 лет на рынке. С Урматом с Нури мы работаем уже больше года, сотрудничаем очень плотно, работаем со всеми банками, то есть мы являемся партнерами всех ведущих банков по Москве и по всем регионам, ведем плотное сотрудничество. По сфере оказания услуг, то есть мы работаем, самое основное у нас ипотека, покупка, продажа квартир, люди обращаются, то есть одобрение идет на, то есть высокий процентаж. Также мы сотрудничаем со всеми застройщиками, уже с ведущими и с вновь, которые появляются на рынке. Смотрите, наше преимущество в том, что, то есть с нами надежно, спокойно, мы работаем по результату. К нам приходят люди, которые хотят купить квартиру, жить в своей квартире, платить за свою квартиру, а не за аренду. И самое главное, то есть мы работаем без предоплат, работаем по результату уже, когда человек уверен, что купил квартиру и будет жить в своем доме. И ипотеку мы оформляем для всех желающих, даже у кого нет официальной работы. Так что ждем ваших обращений. Обращайтесь к Урмату, можно через Инстаграм, телефон, вот Нури. Пожалуйста, обращайтесь, очень будем рады, всегда поможем. Бул эжебиздин историясы аябагында башкача болуптур. Үй алып берем деген адамдарга алданып калып, анан Мындай болду. 2021 жылы мен агентствоға кайрылгам, анда агентствонун деле атын жакшы билбейт экенмин. Ошентип бир кыргыз кыз аркылуу биз үй алып беребиз деп барганбыз. Анан барган күнү эле одобренияга 5000 төлөгөнбүз. Одобрение чыкты 6 миллион. Андан кийин уже баягы ишти баштайлы деп мындай убакыт бербейт да адамга ойлонгонучу. Ошентип 100 000 кредит алып берип койгон. Мен анда түшүндүргөн деле эмес мага. Баягы ипотеканы баштаганда кредит албаш керек. То есть какой-то бир даже ломбардка үйлешпеш керек экен да. Мен кредит алып берип коюп, ошентип меники акырына жетпей, акчамды деле ала алган жокмун, үй деле жок, калып кеткен. канча акча алданып калдыңыз ошондо? Ошон 105 000ге да. 105 000 алданып калдыңыз. Кредитке. Ооба, андан кийин мен өзү 2022 жылы ошол Улмасхан эженин жардамы менен үй алганмын. Мен өзүм 3 кыздын жалгыз бой энесимин. Азыркы тапта ошо новостройкада самолеттон алган үйүмдө жашап жатам. Мына Кудай буйруса кече 1 жыл болду официально мен үй алганыма. Барыңыздарга сунуштап кетем. Өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө алсаңыздар, балдарыңыздар кенен ойнойт. Баягындай прописка, регистрация, еще садик, мектеп дегенден проблема жок болуп, азыр эркин сонун жашап калдык. Анан алып атканда мен деле коркконмун, эми кантип төлөйм, тем более мен жанымда жолдошум жок болсо мындай кыйналып калбаймбы депчи. Аллахым бизге баягы ишибизге жараша, мындай жашоо шартыбызга жараша ырыскын бере берет экен да. Ошого коркпой ала бериш керек үйдү. Анан көп эле мындай суроолор жазып деле койдуңуздар окшойт. Если кого-то возьмет, да, эту квартиру, половина платит, потом продавать можно ее, как будет? Да, конечно, сейчас разработана программа продаж квартир в залоге. То есть сейчас любую квартиру в залоге банка можно продавать спокойно. Все официально будет, все чисто по документам, да? Смотрите, мы работаем при сотрудничестве с департаментом юристов по недвижимости, поэтому любая квартира, она проверяется юридически. Если возникают какие-то риски, конечно, мы об этом предупреждаем клиента, доносим все риски, и уже клиент принимает решение, что дальше делать. Мы, конечно, как бы ждем, получаем по каждой сделке, то есть выпуск на сделку от юристов, и если есть какие-то риски реальные для клиента, тогда мы на такие сделки не выходим. Мына туугандар, анан
ошол Иркутскийден, Питерден, башка жактардан деле, башка областтардан деле кайрылсаңыздар, ошол кимдерге кайсыл квартиралар кызык болуп атат, ошолорго ортого түшүп алып берүүгө аракет кылышат. Анан ошол жумуш башталбай туруп бардык адамдын документтерин полный карайт экен, кыскасы бардыгы таза юридикалык күчкө ээ болот да. Ошого коркпостон алам дегендер кайрылыңыздар. Ошол үйгө барып кененирээк тааныштыра алган да огандардан, Азыр 3 үйгө барайлы. Биринчи мен үйдөн баштайлы. Анан дагы 2 таанышыбызды неме кылайлы. Баарын көргөзгөнгө уже убактыңар деле азыр эсилерди экен. Эгер алгандар болсо комментарий калтырып кетиңиздер, Ушун неме жазып койгула. Ушулардан алдыгы эле деп. Агентствого негизи кандай келип калдым ошол тууралуу айтып берейин. Мен өзү үй алганым тууралуу YouTubeга чыкканда, анан ошондон кийин мага да үй тууралуу аябай көп суроо талаптар түштү. Бирок мен өзүм баягы торт сферасында иштеген үчүн үй алып атканда менин баардык ишимди как риэлтор болуп Улмасканжы алып барган үчүн мен мындай анда жакшы түшүнгөн деле эмесмин да. Главный мен акча чогултуп эле ушуну төлөгөн үчүн ал маалда мен үй кантип алдым, канча төлөдүм, акчаны эле билбесем, берип атпасам, атак документальный иштерин бүт эже алып барган да. Ошого андан кийин ушул суроо талаптардын негизинде анан мен дагы мындай кенен үй тууралуу информация бергени мындай даяр болуп калдым да. Өткөн жолумду эл менен бөлүштүм дегендей дең, Туугандар, мына Урмат агабыздын үйүнө келип калдык. Некрасовка метродон бир 8 мүнөттөй бери жөө басат экен да. Домду караңыздар. Нечти айтып атасыздарбы үй алганы? Караңыздарчы. Самолет деген компания ушундай үйлөрдү бүтүргөн экен, ошол компаниядан үй алыптыр. Булар детский площадкаларды караңыздар. Жаш балдар ойночу аянттар мына. Сон жерлер бар экен. Жүрүңүз. Канчанчы подъезд сиздики? Экинчи подъезд. Канчанчы этаж? 13-чү этаж, 2-нчи подъезд. Мына Урмат агабыздын үйү экен. Бисмилла. Жуксун бизге дагы. Ооба, ар бир кыргыз элине жуксун. Ар бир, ооба. Ар бир мекендешибиз ушундай үйдө жашаганы татыктуу. Машалла, бир чынын айтканда иштеп эле атабыз эле, чындапчы. Анан бир комната 4-5 эле жашап атабыз, Любой эле жерде ошо жашагандар болсо керек. Лично мен бир комната 5 жашайбыз. Кайгынан баштайлы, Урмат ага? Чекет. Кире береликпи, эч ким жок? Жерде азыр балдар барды, садик мектепте. Охо. Мындай болуп беринет да. Үй мына бардыгы мондой обойлору менен полдор барды болот. Мондой төшөк, занавескаларды өздөрү коюп атышат да, өздөрүнө жараштуу. Утепленный мо? Утепленный пол. Азыркыларга мына караң, могул жерде. Башкача да включатель могул жерден каласа утеплять этип, каласа өчүрүп, ушинтип колдоно беришет экен. Бардыгы готовый. Атайын гилемдери салып, кыргызча кылып, могул жерге даже балдары чийип дагы коюптур. Чийип кеңири эле жашап атышат. Кыргызча эле, Ооба. Мына даже диван да коюлган эмес, кыргыз төшөктө. Төшөк балыштар бар экен. Ооба. Эң негизгиси люстралар бар экен. Мондай вытяжкалардан коюпту, вытяжка дейбизби, эмне дейбиз, баягындай жыт чыкса сразу выйылдайт могу. Неме да? Пожарныйга да бул. Бул канча квадрат метр дедиңиз? 54. 54. 54 квадрат метр. Бул жак экинчи комната. Мына балдарга өзүнчө бул жакка удобство түзүп, окушат. Неме болуп калган да. Жеңеңиз иштеби бүгүн, досуңуз? Досум Кыргызстанда. Кыргызстанда. Өзү балдарды карап калган. Мына ушундай. Могу жерден эми Москванын жарымы көрүнөт деп калайынбы? Сон жер экен. Ошол сиздер кайсы райондон кааласаңыздар, ошол райондон алып берет. Кайсыл компаниядан кааласа. Самолет компаниясын тандашкан экен, ошол компанияны алып беришиптир. Ооба. Самолет компаниянын өзгөчөлүктөрү бар экен да. Силерден самолет алгансыздар. Ооба, мен да самолеттен алгам. Эмнесине кызыккан? Айтып койгула, өзүңөргө калган жакты айтып койгула, чын алып. Басы бир аз кымбатыраак самолет компаниянын башка компанияларга караганда, бирок удобство жагынан биринчи орунда турат да. Мисалы, могул дубалдарда аябай мындай плотный деп айтсам болот да. Мисалы, бул жакта сүйлөгөн тиги жака угулбайт да. Көп квартираларда мисалы бандай ничкеле нерсе коюп койгон үчүн прям жаңгыра берет да. Анан эшиктери качественный. И мисалы
мындай берилет го, үй берилгенден кийин да бизге келгенде кайсыл жери некачественный бүтүп калыптыр, бүтүрүп беребиз деп кайрылышат. кайрылышат өздөрү келипчи. Жасап Жакшы. берип кетишет. Мага жакты, чындыгын айтайын, мен мындай жүрөгүмдөн сүйлөп атам, туугандар. Сезип атасыздарбы? Мага жакты. Москванын Подмосковьясында болсодан үйүң болсачы, баары бир жакшы да. Туалет, душу аден экен, а? Ооба, туалет, ванна бул Ушунусу. отдельно. Силерде дагы ошондой элеби? Бизде бир. Силерде бир. Бизде Бөлүп коюшоңго эле негизи ошо Бөлүп чоңураак коюшоңго болсо. Туалет. Акталган, сырдалган болот киришине, а? Полный. Ооба, даяр болот да. Могуларды өзүңөр койдуңар. Буларды Только азыр 2024 кухнясы менен берилет азыр. 2024 айткандай, с ремонтом, с мебелью берилип атат. Мисалы, үй тандагандан кийин сага баягындай берет да. Журналчы, ал жерден сен люстра тандасаң болот, там кухняны тандасаң, мебелдердин түсүн тандасаң болот. Бардык удобство менен берилип атат. А биз алган малда андай жок болчу, с мебелью деген. Азыр өтө сонун болуп атат, возможно. Сиз канча төлөйт элеңиз квартплат? Азыр кандай болуп калды? Мен Москва мен үчүн кыйын эле да, мен 3 балам бар да азыр. 3 бала менен батыш кыйын, 3 бала менен батыш кыйын. Эгер квартира жымет этсең, нарака дагы 4-5 адам киргизиш керек болуп калат соседний комнатагачы. Ошо мен областта жашайт элем, мына железнодорожныйда. 2 комнатаны 30 миңге симет этет элек. Эми Москвага караганда арзаныраак да, баягы чекеде болгон үчүнчү. Аны эми Москвада мурун жашагам, бир бала болгондо симет эткем, канча 50 миң берет элем. Эми азыр мынаны башкы төлөм 1 миллион 900 бердикем. Квартиранын стоимости 12 миллион 700. Ошондо 15% бердим да. Бир жыл күттүм. Айына 60 миң 600дөн түш келди. Анан кийин 450 миңди киргиздим, азыр 58 миң. Эми 58 миң двухкомнатный квартира жакшы эле неме да. Ценасы. Жыргап калдыңыз. Ооба, балдар. Кеңири жашайсыз. Кеңири жашайсың. Качан каза келип Квартиран жок сизде, өз негизи көбүнесе бир комнатага биздикилер квартираны киргизип коет. Эми мен алып атканда ниет кылгам, ушу мен үй алсам өзүм жашайм депчи. Ошого мен 3 балам бар. 3 балам бул жакта аларам биз өзүбүздө жашайбыз деп неме кылып атышкан. Ошол боюнча азыр өздөрү жашап атышат. Наракта биз, бул жакта балдар. Регистрация, андай мындай, база, саза. Жок, андай проблема Эстен чыгарып коюпсуз да, Андай значит. нерсе жок азыр. Кудай кааласа. Насип этсин. Чайдан ичелик, атайын ошол. Жеңебиз жок экен, мына азыр билдим мен эмнеге көтөрүп келип десем. Жакшы. Немен пиццасы бар. Пиццадан чай ичелик. Канат агамды мен тартып эле жүрөмүн. Волгоград проспекти Адал суши пицца деп ачып койгом. Каалоочуларга мен комментарийга ошол тартылган видеону коюп койгом да, кирип көрүп заказ берсеңиздер болот. Ишиңизге келик, Канат ага. Менин мекендештерим, барыңыздарга чын жүрөгүмдөн сиздерге совет бергим келет. Үй алып алыңыздар, себеби үй бул бизге башпанек. Анан Кыргызстанга кетебиз да деген мекендештерибиз үчүн сиздер любой момент кредитке алган, ипотека алган үйдү деле сатып кете берсеңиздер болот. Үйдүн баасы билесиздер, түшпөйт. Барган сайын үйдүн баасы кымбаттап кете берет. Сиздер саткан убакта еще үстүнө кошуп акчада иштеп аласыздар да. Ошого анан коркпоңуздар, төлөй аламбы деп төлөйсүздөр. Өзүңүздөр үй алгандан кийин сиздерде аябай сонун мондой ишке болгон аракетиңиздер мындай күчөйт да. Бул аябай сонун мотивация экен үй алганчы. Ошого коркпой баштай бериңиздер. Үй тууралуу болсо мага кайрылсаңыздар болот, Урмат Бакеге кайрылсаңыздар болот. Сиздерге жаккан компаниядан сиздерге ылайыктуу үй тандашып коебуз. Мекендештерим, ар бириңиздерге насип кылсын ушундай сонун новостройка өзүнчө эле люкс жерде жашаган. Барыңыздарга чын жүрөгүмдөн каалаймын. Жанагы айтып өткөн агентство алып берген экинчи бир тууганыбыздын үйүнө келип калдык. Ошол айткандай эле туугандар, ар бир жерде ошол үйлөрдүн жанында школалары, садиктери болот экен. Могу садик экен, артында мектеби бар экен. Детский аянтча могу жерде. Кирелик, тааныштыралык. Экинчи болуп алды деп калыңар. Кандай болуп калды ошондо бунун жол жоболору? Бунун жол жобосу бул вторичка болуп эсептелинет да. Бул компаниядан алынган эмес. Бул
Буну алдын ала бир адам сатып алган, анан ошол кайра саткан да. Ошондо өзү үйдүн баасы 9 миллион. Бул Люберца да. Анан первоначальный взнос болгону 40 миң эле берген. 40 миң эле берген. Ооба. Анан 40 миң материнский капитал. Калганын неме жазып берген, саткан адамдарчы. Саткан адамдардан биз жаздырып алабыз да, андай тил кат. Өзү неме боюнча банктын требованиясы менен 15% бериш керек эле. Ошондо 9,5 миллионго где-то булар 1,5 миллиондой бериш керек да. Биз 9,5 миллионду үйдү кымбаттаттык дагы миллион. Банкка ошентип көргөздүк дагы миллион уже булар мен алдым деп саткан адам жазып берди бизге. Потому что буларда первый взноска акча жок эле. Анан болгону 40 миң бар эле. 40 миңди киргиздик. Ушундай жол дагы барбы? Ошондой жолдору Үй да алып бар бериш да. үчүн болгон жолжобосун колдонду. Бул только Россияларга, российский паспорт. Кыргыз паспортторго алар только көрүш керек через банкка кеткендеринчи. Эгер паспорт российский боло турган болсо, ошентип тил кат деле жазып неме кыла беришебиз. Ошондо булабыз бул үйдүн стоимости 9,5 миллиондук үйгө кирип атабыз да. 2 комнат квартира, 2 комнат. 64 квадрат метр. Да. Yok qanday? Qanday? Kirersizmi? Bola baqirgan kvartiraga batpay ушундай жака чыгыпсыздар дечи, а? Булар да 4 баласы менен кеңири жашап калышты башта. Бул жагыңар чоңураак тайгы, а? Бул жак зал. Канча квадрат метр бу жак? 64. 64 квадрат. 64 квадрат метр. Бала калды. Мына бул жактан киргенде эле оң жактан баштайлык. Чоң зал экен бул. Бул комнат чоң. 3кө 7 ошондой го. 3кө 8 ошондой экен. Бул ремонт менен бак алган адам ремонт кылган да бак хозяин. Өзү без отделка алган эле, өзү ремонт кылып, саткан. Жакшы экен бул жагы дагы. Туалет душ отдельно экен биякта дагы, Бул жакта немеси бар, кладовкасы бар. Аха. Кухнясы бул жак, кухнясы эле бир. Кухнясы балкону менен, кондиционер баары бар. Условия. Мага жакты. Мага жакты. Өзүңдүн үйүң болсо, Москвада бул дагы бул Люберцада сонун экен баарычы. Эгер ошол ола турган адамдар алып, бир комнатасыны квартирант киргизип койсоңуздар дагы болот да, туурабы? Эгер төлөмгө ба немеси неме болсо, жардам кыла турган болсо, киргизип койсо болот. Эжекебиз эле туура эле айтты. Үй алып койгон болсоңор, көтөрүлөт, түшпөйт. Анан ортосуна барып туруп, сатам десеңиздер, сатып берсеңиздер дагы боло берет экен. Мындай айтканда бир копилка сыяктуу ошотуп койдум да. Болгон акчаңды тыга бересиң да, жакшы. Азыр Кыргызстанда курстагы вообще Кыргызстанга акча сала турган болбой атат да азырчы. Ошондой болот. Анан ушу үйүң болсо, үйүңө 100 миң болсо дагы ушу деме тыга берсең. Метродон алысыраак экен бияк. Бул жер Люберц, Московская область. Канча 20 мүнөттүк жолбу? 15 минут автобуста, 15 минут. Машина Пешком деле барышат да бирок адамдар. Пешком менен да жол бар, 10 минут, 15 минут. Анан эжеке, бул үйдү сиздерге өткөрүп атканда акчаны бердиңерби же ортомчуларга же кандай болду? Ал жакта ошондой сүйлөшүүлөр болду. Биз акчаны ошо сделка күнү бергенбиз. Риэлтордун ошо Канча бердиңиз? услугасына Услугасы. 150 миң риэлторлорго 150 миң бергенбиз. Бирок ошо сделка күнү берген да, документтер баары күлүштү алганда ошо күнү берилген 150 миң акча. Андан сырткары 40 миң менен кирип кеттиңер үйгө. Андан сырткары взнос 40 миң, ооба, 40 миң эле акча бердик взнос. Мындайча айтканда аябай выгодно болуп атат да, ошол биз первоначальный ошо 40 миң эле болуп калып атат да. Бала чака менен бир жактарга үйгө, квартирага батыш негизи кыйын эле. Оңуп калсаңар да ачыгын айтканда. Тем более 4 бала менен буюрса сүйүнүп эле отурабыз, үй бүлөбүз менен ушул кеңири келип алдык, көчүп алдык деп. Школ жаныбызда, садик жаныбызда, Кудайга шүгүр. Регистрациядагы проблема болбой атат азыр эми. Ооба, биринчи очередь ооба ошол болуп атпайбы? Ошол ыраазыбыз, рахмат ушул. Алып калдык ушул. Урмат аканын себепчи болуп, Кудайым насип этип алып калдык, алыңыздар. Мындай услуга менен аябай өтө эле
удобно да, выгодно. Ошо биз ойлонбой эле алганбыз, ушу март айында алганбыз. 150 миң дегенде эле ага чейин деле сураштырганбыз да, 150 миң дегенде биз сүйүнүп эле алдык да. Өзү менен жолдошум менен эле кылып. Болуп тургандай же, ишиңиздер ийгилик, майлуу сүттүү болсун, ошол бардыгыбызга насип этсин. Мына биз Кучинодобуз, туугандар. Бул жерде дагы биз мекендешибиз үйлүү болуп, мына бул жерде ошол кирпичтен салынган дом экен. Артында садиги бар, мектеби бар дегендей, бул жагы парк сон жер экен. Сон жер. Кирелик, таанышалык. Бул жакта тааныштырып өтөлү. Өзү Бисмилла. негизи үй алгандан вообще коркпоңуздар да. Мисалы сиздер эгер гражданин РФ болсоңуздар, бул жакка келе пропискага койгон, азыр пособие менен почти үйүн жаап атат. Ошого үй алгандан эч качан коркпоңуздар. Пособие. Ооба, пособияны да туура жакка иштетиш керек да. Азыр бул үйдү мындайча айтканда пособие эле төлөп атат. А сен үй алгандан кийин уже ал жерге пропискага коесуң, балдарың дагы бесплатный садик, мектепке бара берет. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сизби ден соолуктарыңыз жакшыбы? Эч камагыз. Жакшысызбы же? Канча квадрат метр сиздики? 64 квадрат. 64 квадрат метр. 2 комнатбы сиздики? 2 комната. 2 комнат. Кемден кем бурога? Жакта жаңы ремонтторда сонун экен. Кененден келелер. Бул жак балкону да бар экен. Балкон дагы бар. Бул үйлөр аябай кенен салынган, балкондору да Кантип үй алып калдыңыз? Канча кетти сизге? Биз эми ошо урматтын командасы аркылуу алдык, досум аркылуу. Кичине ошо себепкер болуп. 150 миң первоначальный взнос бердик. Эме услугасына. Услугасына. Без первоначальный взнос менен алдык. Без первоначальный сөз. Ооба. Азыр пособие төлөп атат, Кудай кааласа. Пособие төлөп атат. Канча балаңыз? 4 кызым бар. Садикадан жакын экенсиз. Садик жакын. Жакшы. Жыргап калыпсыз да? Канча болду алганыңызга? Алганыбыз май айында алдык. Май айында. майда. Кандай? Бул жак экинчи комната. Караңыздар. Бул жагдан баягы барбы? Балкон. Жыргап эле калыпсыздар да. Ушул бойдон алдыңызбы? Же ремонт кылдыңызбы? Ремонт кылдык. Иште ремонт кылдыңыз. 300 миң берип. Полный ремонт кылдыда, эшиктеринен бери полный жаңы алмаш. Бул качанкы домдор өзү негизи? 2014 жылы салынган. 2014. Ооба. Кухняларын көргөзөлүп, туалет душ отдельный экен. Кухняңыздан жаман чоң экен астик, Бир комнат үйдө го баягы. Кухня. Жерге отурат экенсиңер да, же биз келип эле жерге. Кыргызча. Бизди көрүп аткан мекендештерге эмне дейсиз? Эми кыргыз болгондон кийин 3-4 балабыз менен квартира жүргөндөрүбүз көп кездешет, анан көп жерге бололу деп албайт экен. Бир кеңешиңизди айтыңызчы сиз өзүңүз. Кеңешим ушу, квартира алыңыздар, баарыңыздар ушундай квартиралар насип кылсын. Аракет кылсаңыздар эле Алла Тааланын буйругу менен аласыздар. Квартира алгандан көп мүмкүнчүлүктөр болот. Пособияга тапшырсаңыздар болот, балдарыңыздар болсо. Бардык садикке, мектепке бардык жеңилдиктер болот. Ошо регистрация, өзүңдөр пропискага турасыздар. Сүт берет, медицина жактан жардам, бардык жагынан жардам болот. Өтө жакшы. Алыңыздар, аракет кылсаңыздар, баарыңыздарга буйрат. Алла Таала баарыбызга рызкыбызды берип койгон. Ошо аракет кылсак, Кудай кааласа берет баарыбызга. Кааласа бир комнатты сдавать этип койсо дагы болот. Жок, алгандан кийин өзүндө жашаган жакшы го дейм. Ушунча жыл сдавать этип, квартирадан квартира жашадык. Жыргап калыпсыз да? Ооба. Ишиңиз ийгилик. Рахмат. Мына туугандар, кызыккандар алыңыздар, мен өзүмдөн кызыгып кеттим чындыгын айтчы. Услугалар кандай болуп калат? Услугалар да аябай арзан болгон. Сиз канча бердиңиз услугага? 150 миң рубль бердим услугасына. 150 миң бердиңиз, без первоначаль алдыңыз. Без первоначальный взнос алдык. Толук эле маалымат айттык окшойт, баардык нерселер айтылдыбы? Колдон келишинче тартып көргөзүүгө аракет кылдык. Орус тили боюнча жакшы жаза кетесиздер мага туугандар. Ишиңиздерге ийгилик, тынч амандыкта ушул YouTube аркылуу көрүшүп тура берелик. Рахмат баарыңыздарга.
туугандар анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнүган номерлерин коюп коебун. Дакан Сайдайт кеңинен 3 ай коюп берет, чыкпай туруп Чорнойдон базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.